Жараткан Алла Субханаху ва Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жиберди жакшы жашаганды үйрөтүш үчүн. Жакшы нерсе деген эмне экенин таалимин бериш үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адам заттын мырзасы, төрөсү. Бүткүл адам заттын эң акылдуу, эң билимдүү, эң данышманы. Эң жоомарты, эң берешени, эң баатыры. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге туугандар шариятын таштап кеткен. Жашоосун таштап кеткен. Динин таштап кеткен. Жолун таштап кеткен. Биз жолун жоготкон үммөт эмеспиз. Китеби жок, пайгамбары жок, көчөдө калган үммөт эмеспиз. Биз улуу пайгамбардын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолу, жашоосу Алла Таалага өтө сүйкүмдүү, өтө жагымдуу. Эң берекелүү жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Эң нурлуу жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Эң бактылуу жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Аллага эң жаккан жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Пайгамбарыбыздын жашоосу таат, ибадат, илим, маарифат, таквалык менен. Пайгамбарыбыздын жашоосу берешендүүлүк, кичпейилдик, кеңпейилдик менен толтурулган. Адилеттүүлүк менен башталып, айкөлдүүлүк менен бүтөт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоосун Алла Субханаху ва Таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга сактап үлгү кылып койгон. Эң чырайлуу өрнөк кылып койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу кыямат күнгө чейин келе турган ар бир эркек, ар бир аял, ар бир бай, ар бир кембагал, жаш кары, араб, ажам айырмасы жок, баарына үлгү. Айша энебиз радыйаллаху анха айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядкуруллах фи кулли ахян." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы бардык абалда, бардык учурда зикир кылат эле дейт, эстеп турат дейт. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, курсанчылыкта дагы, кайгыда дагы, басса дагы, турса дагы, отурса дагы, жатса дагы, эрте менен кечинде дагы, душманга каршы келип атканда дагы. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дайыма Алланы эстеп турат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы эстеп турат. Алланы эстеген бул Алланын буйругу. Алланы эстеген бул инсандын багыты, инсандын максаты. Бу дүйнөдө Алланын зикирисиз бул дүйнө кооз эмес. Бир алым айткан. Ма табаты дунья илля би зикрилла. Бу дүйнөнүн чырайы, коозу, жакшылыгы Алланын зикири менен. Ахиреттин кооздугу, жакшылыгы Алланын кечирими менен. Бейиштин жакшылыгы, бейиштин кооздугу Алла Тааланы көрүү менен. Алланы көрүү менен бейиш кооз. Алланын кечирими менен ахирет кооз. Алланын зикири менен дүйнө кооз. Алланын зикирсиз дүйнө кооз эмес, Алланын кечиримисиз ахирет кооз эмес, Алланы көрбөсө бейиш каяктан кооз. Ошон үчүн бул дүйнөдө туугандар Алла Субханаху ва Таала өзү буйрук бергенде фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун. Силер мени эстегиле деди. Алла Таала айтат. Силер мени эстеп жүргүлө, мени эстеп тургула. Мен да силерди эстеп турам. Мага шүгүр кылып тургула. Шүгүрсүздүк кылбагыла. Жараткан Алла Тааланын буйругу туугандар. Ошон үчүн Алла Тааланы дайыма эстеп жүрөлү. Пайгамбарыбыздын жашоосун окусаңыз, сүннөттөрүн, жолдомолорун, багыттарын, чакырыгын көз салсаңыз,
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан ар бир учурда Алла Тааланы эстей турган зикирлер, дуалар, Курандын аяттары бардыгы айтылган. Бардыгы айтылган. Шуning inşallah Alloh subhanahu va taoladan tawfiq so'raylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran katira va sabbihuhu bukratan va asila. Ey iymandылар, sizlar Alloh taolani ko'p zikr qilinglar dedi. Ko'p Alloh subhanahu va taolani zikr qilinglar. Jana аны ертелі кеч арулап тұрғыла, бардық айыптан таза екенін баяндап тұрғыла. Хуаллади юсалли алейкум ва малаикатаху. Ал ушундай зат силерге райымдылығын жиберет. Жана анын периштелери да Алла субханаху ва таала өзгөчө райымдылык кылат. Салават айтат дегени Алланын райымдылык кылган. Периштелерин салават айтканы сизге, бизге алардын дуалары. Лиюхриджакум минадз-зулумати илан-нур. Силерди караңгылыктардан чыгарыш үчүн жарыктыкка. Ва кана бил муъминина рахима. Алла иман келтиргендерге райымдуу зат. Иман келтирбегендерге рахман зат. Дүниедегі бардық махлуктарга Алла Таала рахман деген сыпаты менен Алла субханаху ва таала көрсөтөт. Уйку берип атат ишенбеген капырларга деле. Алланын сөккөндөргө деле рызкы берип атат. Жеринде жашатып атат. Асмандын түбүнөн жай берген. Түндү берип бейпилдик берген. Жерден бардық мөмө жемиш чөп-чарларды берип рызкы берип турат. Аллага ишенбеген деле, Алланы четке каккан деле. Бул аламдын кожоюну Алла Тааланын Ар-Рахман деген сыпаты. Ар-Рахим деген сыпаты жараткан Алла Таала момундарга кас. Кыямат күнү Алла Таала Рахим деген сыпаты менен момундарга райымдуулугун өзгөчө көрсөтөт. Момундарга Алла Таала райымдуу. Вадкуруллаха катиран лааллакум туфлихун. Сіздер Алланы көп естегіле мүмкін игілікке жетерсіңер дейді Алла Таала. Ақиқатта игілік Алланы зикірінде. Дүния ақиреттің бақтысыздығынан құтылу Алланың зикірінде. Жеңіш Алланың зикірінде туған. Қаншалық Алланы көп зикір қылсақ, ошончолук күнөөлөрдөн сак болобуз. Тилибизди күнөөлөрдөн сактай алсак, денебизди күнөөлөрдөн сактай алабыз. Эгерде биз тилибизди күнөөлөрдөн сактай албасак, дене мүчөлөрүн сакташ кыйыныраак болуп калат. Кыямат күнү адам баласынын амал дептеринде эң көп ката жазылган тилдеги ката жазылат экен. Тилдеги ката жазылат экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз чыныгы мусулмандын белгисин айтты. Ал-муслим ман салимал муслимуна мин лисанихи ва яди. Чыныгы мусулман ким? Анын тилинен, колунан бардык мусулмандар аман болсо. Тили менен ата-энесин дагы какшатпайт, жаман уф деп дагы айтпайт. Куранда ушуга чейин айтып койгон. Жаман сүйлөгөн ата-энеге тиякта турсун. Вала тaqul lahuma уф. Эсе жана уф. Үшкүрбө ата-энең алдында депчи. Алла субханаху ва таала тилге Куранда ар кандай мына ракурста койт, ар кандай тип, ар кандай түрү менен бергенде вакулу линнаси хусна дейт. Адамдарга силер чырайлуу сөз сүйлөгүлө дейт. Вакула лаху каулан лаййина. Силер мынакей жумшак сөз сүйлөгүлө деп. Алла субханаху ва таала Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарды Фираунга жиберип, идхаба ила фираун, бар экөөңөр Фираунга баргыла деп. Не үчүн барышкан? Ал фа иннаху тага, ал четтен ашып кетти. Аша чаап кетти, тоң моюн болуп кетти деп. Ошо буйруктардын бири ушул эле, даават бергиле, бирок эсиңерде болсун. Вакула лаху каулан лаййина. Жумшак сүйлөгүлө Фираунга. Фираундай өзүн кудайлыкка жар салган бактысыздын эң бактысызы, ошого дагы Муса пайгамбардай улуу пайгамбар, Харун пайгамбардай улуу пайгамбар, бир эмес эки пайгамбарды жиберип, Алла айтат жумшак сүйлөгөн. Жумшак сүйлөгөндүн аркасынан келе турган результат, натыйжасын айтып койду.
لعله يتذكر أو يخشى. Мүмкін насаат қабыл алар. Қату сөзден насаат қабыл албайды. Қорққаннан ұшырда боп тұр деп қойышы мүмкін, бірақ жүрегінде бар сені жек көреді, қалағанын қылады, сенге айтқанын қылбайды. Жұмшақ сөйлегенде адам насаат қабыл алышы мүмкін екен да. Жолысы Құдайдан қорқып қалар деп атады. Қаулан маруфа, қаулан карима. Ата-енелерге туралы қаулан карима, сыйлы сөз сөйлегілі дейді. Урматтуу сөз сөйлегілі дейді. Ыззаттуу сөз сөйлегілі дейді. Жылы сөз сөйлегілі дейді. Тілге байланышты Алла Таала эмне деген өкүмдөрдү берген. Ошон үчүн тилибиз туура болуш үчүн тилди биринчи зикирге үйрөтүш керек экен. Тилди көндүрүш керек экен зикиргечи. Мажбурлап көндүрүшүбүз керек. Кааласа да, каалабаса да. Болбосо тилибиз бизге баш бербейт, контролдон чыгып кетет. Тияка чыгып кетет, бул жака чыгып кетет. Бул чоң оргон орок. Кичинесиндагы, чоңундагы, ураганындагы, свежийиндагы бардыгын орот да, орок бар го. Тилде ошондой. Все подряд да болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Иннал абд ла ятакалламу би калима. Пенде бир сөз сөйлөйт. Мин ридваниллахи таала. Алла разы болгон сөздө. Ла юлқилаха бала. Ага мындай көңүл деле бурбайт экен да ошо сөзгөчү. Анча маани деле бербейт. Бирок тилинен ушундай сөз чыккан, Алла разы боло турган сөз. Ярфауллах биха даражат. Алла Таала ошол бир сөз менен бунун бейиште даражаларын көтөрөт экен. Бейишке киргизип даражаларын көтөрөт экен даже. Киргизип эле койбойт. Алла разы болгон сөздү тилибизден чыкса, ушуга Алла Таалам бейишке киргизип даражасын көтөрөт. Ва иннал абд ла ятакалламу би калима мин сахатилlah. Экинчисин угуп коелу. Пайгамбарыбыз айтып атат, пенде тилинен бир сөз чыгарат, бир сөз сүйлөйт. Алла наразы болгон сөздү. Ла юлқилаха балан. Ага көңүл деле бурбайт. Сүйлөп койгон да, ойлонбой эле туруп эле сүйлөп койгон. Бирок Алла наразы болгон сөз сүйлөгөн да. Яхви биха фи жаханнам. Ошо аркылуу дозокко кулап түшөт дейт. Демек сөз өтө чоң нерсе экен да. Куранда Алла Таала Каф сүрөсүндө айтып койгон. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Пенденин, адамдын тилинен бир сөз, кандай гана сөз чыкпасын, жанында турган периште рақиб көзөмөлдөп турат экен. Ар бир сөздү көзөмөлдөп турган периште бар да. Атид жазганга даяр. Рақиб көзөмөлдөөчү. Атид жазганга даяр. Ар бир сөзүбүз жазылат экен. Ар бир сөзүбүз көзөмөлдө экен. Ар бир сөзүбүз экиге бөлүнөт экен. Же Алланын наразычылыгы, же Алланын разычылыгы. Демек тугандар, ошо тилибизди эгерде биз кааласак, дүйнөбүзгө да пайдалуу болсун, кабырыбызга да, ахиретибизге да пайдалуу болсун десе, анда зикирге келейик. Алла Таала ошон үчүн айтып атат: "Я аyyuhalladina amanu zkurulloha zikran katira." Эй имандуулар, силер Алланы көп зикир кылгыла деди. Көп намаз окугула деген жер жок. Көп орозо туткула деген жер жок. Көп деген сөз айткан эмес да. Намаз окугула, бар зекетин бергиле, садака бергиле, ажылык кылгыла, умра кылгыла, агы кандай жакшылык кылгыла, мындай эле келет. Көп деген сөздү Алла Таала кошкон эмес. Алла Таала көп деген сөздү зикирге гана кошкон. Зикирди көп кылгыла деп атат. Зикирди көп кылгыла. Себеп дегенде, зикирди көп кылганыбызда көп Алланы эстейбиз. Алланы эстеген сайын кубаттанабыз. Иманыбыз курчуйт. Жаңыланып турат иманыбыз. Алланы эстеп, эмнеден жаралганыбызды унутпай жүрөбүз. Качан, эмне үчүн дегенди эстеп турабыз. Ахиретке алхамдулилля даярдык. Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берип турат. Арам нерселерден сактанганга Алла Таалам күч кубат берет. Зикир аркылуу шайтан алсырайт. Шайтан коркуп турат. Шайтан качып турат. Шайтан жашырынып турат. Зикир токтогондон кийин эле ишин баштайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 24 саат зикир кылчу экен да. Эми айтышыңыз мүмкүн, уктаганда кантип зикир кылат эле деп.
Пайгамбарлар көзү уктаса, жүрөгү уктабайт. Ошон үчүн пайгамбарлардын түштөрү вахий болот. Жабраил периште келип, бир топ периште менен пайгамбарга келип, ушуну мисалын баяндагыла дегенде айткан. Көзү уктап атат, бирок жүрөгү ойго деген. Жүрөгү, пайгамбарлардын жүрөгү ойго. Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбарды муздаганга келгенде, Алла Тааланын буйругу түшкөн, түштө түшкөн. Өңүндө Алла буйрук берген эмес, Ибрахим пайгамбарга, баланы муздагын депчи. Түшүндө көргөн. Балам, мен сени муздап атыпмын деп. А пайгамбарлардын түшү вахий болот. Пайгамбардын түштөрү жалган болбойт. Сиздики меникине окшош эмес. Сиздин биздин түш аралашар балакаттай. Пайгамбардын түшү вахий болот тугандар. Ошон үчүн пайгамбарлардын 24 саат буларда зикирде да. 24 саат Алла менен байланышта. Адам зикир кылган сайын Аллага жакындай берет. Зикир кылган сайын Алла Тааланы жакындан чырайлуу тааный берет. Зикир кылган сайын кадимкиден алхамдулилlah руханият нурлана баштайт туган. Кабыр нурланат, ахирет нурланат. Ошон үчүн өткөнкү сабакта да темабыз Кашка эмеде мына неде кольцойдогу. Анда да ушу зикирге келдик эле. Эми буйрса иншалла бүгүн да мына сиздер менен Алланын аяттары, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен ушуну окуп беребиз. Баарыбыз амал кылганда ниет кылайлы. Башкаларга жеткирген ниет кылайлы. Ата апа барбы, айтыңыз. Бир туугандар барбы, айтыңыз. Бала чака барбы, айтыңыз. Достор барбы, айтыңыз. Бизде эле калып калбасын. Ал зикир кылса соогун биз алабыз. Зикир кылса соогун биз алабыз. Пайгамбарыбыз мисалы бир хадис айтат: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулилlah." Бир хадис. Зикирлерден эң абзели ла илаха иллаллах. Дуалардын эң абзели алхамдулилlah. Муну бас уктукпу? Эми дайыма абзел зикирди кылып жүрөйлү, дайыма абзел дуаны кылып жүрөйлү. Бул өзүбүзгө тиешелүү болдубу? Эми ушуну үйгө айта барыңыз сиз. Аялыңыз барбы, атаңыз барбы, апаңыз барбы, айтыңыз. Зикирлердин эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Ла илаха иллаллах кен бүгүн мечиттен сабакта угуп келдим. Дуалардын эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Алхамдулилlah кен буну да мечиттен угуп келдим. Айтабызбы иншалла? Кана айтачы базы. Ла илаха иллаллах. Машалла. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз ушулчу. Бардык пайгамбарлардын тилинен эң улуу, эң берекелүү чыккан сөз ушул сөз. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз. Ушул сөздү айттык биз азырчы. Азыр мисалы алхамдулилlah баарыбыз сооп алдык. Бирок мен сиздер азыр канча болсоңуздар мына 200-300 ошончо сооп мен алдым. Өзүңүз айтсаңыз ибадат. Башкага айттырып, башкага жеткирсеңиз, ушунун аты даават. Даават бир философиясы татаал нерсе эмес. Жөн эле азыркы мисал менен мен өзүм айтсам ибадат. Айтып коюңуз десем, ушунун аты даават. Болду. Чын сүйлөдүңүз, чынчылдыкка чакырып койсоңуз, ушунун ичи даават. Намазды окудуму, ибадат кылдым. Эми намазга чакырып, бул даават. Эч кандай кыйынчылык. Зикирдин алымдар экиге бөлүшөт. Бир болот зикир алхамдулилlah азыркы Алланы эстеп атабыз го. Ла илаха иллаллах, бир Алладан башка илах жок. Бир Алладан башка жаратуучу жок. Бир Алладан башка аламдын кожоюну ээси жок. Бир Алладан башка ибадатка лайык эч ким жок деп Алланы эстеп атабыз го. Бул дагы алхамдулилlah бул жакшы зикир. Бирок бундан да күчтүү зикир бар да. Ал кайсы? Адам күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп аркага кайткан. Эми азыр алдайын деп атат да Алланы эстеп койчу. Эми уурдайын деп атат да Алланы эстеп кетпет, таштады. Зына жака барайын деп атып, казино жака барайын деп атып, Алланы эстеп койчу. Эми бирөө менен урушуп жаңжалдашайын деп аткандар Алланы эстеди да. Кыскасы айтканда, күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп, ошо күнөөнү таштап коюу эң улуу зикир ушул. Алланы эстеп таштады да булчу. Ушуга сооп берилет. Ошо арам нерсени кылбай койгондугу үчүн
арам нерсени таштагандыгы үчүн Алла Таала улуу сооп берет. Абу Хурайра радıyallahu anh'dan rivayet aytat biz peygamber kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasiru fi tariqi Mekke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin yolunda жүрүп baratkan eken. Famarna ala cebel bir toğunun canından ötüp baratты deydi. Yuqallahu Cumdan. Cumdan degen toğu var eken Mekke'de. Oşon jayda ötüp barganda anан aytты. Siru hada Cumdan. Sahabalar da canında var eken. Bas öte vergile. Mına toğu Cumdan degen uşuda. Biz aytkoz mu? Mına Sulayman toğu degen değil. Cumdan degen toğu deb öttüm. Sabakal el-mufarridun dedi. Sabaka el-mufarridun. Mufarridler aldığa ötüp gitti. Sahabalar aytdı. Mal mufarridun ya Resulallah. Mufarridun aldığa ötüp gitti, ozup gitti deb ayttınız ya Resulallah. Alar kimler özü dediler. Peygamberimiz cevap berdi. Zâkirinallaha katira. Allah'ını köp zikir kılganlar. Allah'ını köp zikir kılganlar soğuptu. Жақшылықта, даражада алдыға өтіп кететкенде. Барабыздан ким Алланы көп зикір қылса, ошол алды да. Соопта да қалды да, жақшылықта да қалды да, даража мартабада да қалды да, ал алды да. Пайғамбар ошон үчүн айткан сабакал муфарридун. Муфарридтер алдыға өтіп кетти. Сахабалар сразу суроо берди, муфарридти ким эле деп. Айтып атат, аздакирин-аллаха катира, Алла Тааланы көп зикир кылуучулар. Раваху Муслим ва Тирмизи. Бұл хадис Тирмизиде, Муслимде экөөндө тең келет.